Oturan mısır efendim. Tamam iş olma. Okey. Tamam. Geçat gider de koyayım. Ya, tergilesinler de. Şurada orta çıkan dağı mı? Usulun var mı? Kaç tanesinin var mı? Ya moya kıtır gibi. Şimdi bek. Hadi. Razı önünde yumurtalardı karanlık. Ne oldu? Nasıl olsun yani? Açma olsun. Çiri bek. Ne güzel özü. Har bir Kırgızstanlık. Meyli, karıbı, jaşbı, erkek bir ayalbı, student bir okuçu bir nerseni biliş керек da. Şunday жерге келип эс алганда жаратылышты таза сакташ керек. Таза сактап кетиш керек да. Bir күндүк жашоо менен жашабаш керек. Алар. Биз кыргыздардын көпчүлүгү, эми көпчүлүгү деп десем жаңылышам го, эми ошо айрымдар ушул таштандыны таштап аткандар. Bir күндүк жашоо менен жашап көнүп алган да. Болду, бүгүн эс алдым, жыргадым, бүттү. Бу жерде кала берсин деп. Ал өзүнүн эртең баласы, макул баласы келбесин, өзү келбесин эртең, баласы келет. Баласы келбесин bir 5-10 жылдан небереси келет, мына ушул жерлерде эс алат да. Бул жер түбөлүк турат. Биз мадан баласы түбөлүк эмеспиз. Ошон үчүн жеке эле өзүбүздүн bir күндүк жашообузду ойлобой, балдардын, небере чөбөрөлөрдүн келечегин, келечек муунду ойлошубуз керек да. Ар бир кыргызстандык. Анан кетип баратып, мусор таштап кеткен турат аңгөр дебей, ошол жерден жыйнап, bir баштыкка салып, же салафанга, же bir мүшөккө, эми элдин баары эле жаратылышка машина менен келет да, ичинде сөзсүз баштыгы болот. Алып, салып, ала барып туруп таштандыга таштап койсо, колуна жугуп калбайт. Мейли ким болбосун. Ал башка бирөө таштаган таштандыгын таштап, анан сындаса укмуш сындайбыз, мусор жатса. Айыл өкмөт тазалап койбойбу, мэрия иштебей жатат, кайда жүрөт, муну карабай депчи. Эгерде таштабасаң таптаза турат. Анан бүтүндөй ошо жаратылышты, айлана чөйрөнү, айылдын тегерегин күндө эле айыл өкмөт мэр карап отура албайт да, аким мисалы. Ал ар бирибиздин өзүбүздөн муну тазалыкты караш. Ушуну мектеп жашынан баштап үйрөтүш керек да. Мектептеги мугалимдер кулагына куюш керек, үйдөн ин ата кулагына куюш керек. Таза болгула, жаратылышка таштанды таштабагыла, ала келип таштандыга таштап койгун деп. Ар бир отурганда ошол 10 киши отурса, мисалы бир үй бүлө болуп, достор болуп, эң жок дегенде бирөө экөө айтыш керек ошо. Могу жерди тазалай кетели кайра, алып барып таштандыга таштап коелу. Таптаза кылып кетсе, эртең анын баласы келип эс алат, досу, тууганы келип, инилери келип эс алат. 20-30-40-50 жылдан кийин неберелери келип эс алат. Ошону ойлош керек да ар бир адам. Bir күндүк өзүн эс алып кетүүсүн эмес. Kança saat oldu bunu çoğultkanыңарга? Келгениңер? 1 saat, Мына көрдүңөрбү? Жаратылышыбыздын алакандай эле жеринен ушунча таштандыны 1 saatта çoğulттуңар мына. 1 saatта. Биз болсок туризм менен мамлекетибизди көтөрөбүз, экономикабызды көтөрөбүз деп коебуз. Анан жаратылышыбызда ушундай таштанды жатса кайсы турист келет? Кантип көтөрөбүз экономикабызды? Ушул жерде турган ар бирибиз, бизди ушу көрүп аткан, угуп аткан бүтүндөй кыргызстандыктар ушуну билиш керек. Табиятка бир тал мусор таштабаш керек да, таштанды таштабаш керек. Ар бир эс алган адам өзү жыйнап, тазалап, баштыгына салып, анан жолдо кетип баратып таштандыга салып койсо колуна жугуп калбайт. Ар бир эс алуучу ушуну эскертип турушубуз керек да. Таштанды таштаба. Эгер бирөө таштап кеткен таштанды болсо деле кетип баратып жыйнай кетсең, сообу тиет, аны Кудай көрүп турат төбөдө. Ошончолук сооп жазат, мына деп. Анткени бул жаратылышты Кудай бизге берген кыргыздарга, кыргызстандыктарга.
мына деп таза сакташыбыз керек да. Бир күндүк өзүбүздү ойлонбошубуз керек. Биздин келечек эртеңки күндөгү инилерибизди 10-15 жылдан кийин балдарыбыз келип эс алат, 40-50 жылдан кийин неберелерибиз келип эс алат деп ар биринин мээсинде болуш керек да. Ушуну үйдөн бала чакага, кошуна колоңдорго, достордун балдарына айтып турсаңар, мындай агитация жүргүзүп, мээсине куюп турсаңар, ошентип бара-баранын оңолот. Адамбыз да, айбан эмеспиз го. Бул эле жерде болду. Мына алакандай ушул жерде, мына ушул теплый ключүнүн эле баш жагынан бир алакандай жерден чогултуламыз. А республика боюнча не деген таштандылар бар мисалы? Аны ким таштап атат? Өзүбүз эле. Мына силер баарыбыз эле таштап коюп кетип калып атабыз эс алгандан кийин. Өзүбүздүн бир күндүк эс алуубузду ойлойбуз, а эртеңки күндү ойлобойбуз, бүрсүгүнкү күндү тем бойлой ойлобойбуз. Ошон үчүн мынакей баарыңыздар ушинтип 6-күн сайын ушинтип сандалып тиги таштанды терип жүргөндөн көрөкчү, андан көрө үйдө бала тарбиялап отурганыңар, эс алып алганыңар жакшы болот беле? Пайда болот беле? Пайда болот эле. Ошон үчүн эми мындан ары ошондой пропаганданы жүргүзгүлө, айткыла, дегиле, ар бириңер өзүңөрдүн социалдык баракчалардагы аккаунттарыңарга салгыла. Мына ушу кенедей жерден ушунча таштандык таштадык деп. Республика боюнча бүт көргөзгүлө баарын тең.